Адам ата менен Хауа энебиз бейиштен чыгарылгандан кийин экөөсү жер кезип абдан бушайман болушту. Жаратканга жалбарып кечирим сурашты. Жараткандын мээрими менен чексиз кечирими менен экөөсү кечирилип, экөөсү жолуктурулду. Мына ушул Адам ата менен Хауа энебиздин жолуккан жери мына ушул Арафат тоосу. Арафат тоосуна туруу ажылык ибадатынын өзөгү десе болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылык бул Арафат деген. Арафат тоосу чынында Мина өрөөнүнөн 15, ал эми Меккеден 25 чакырым аралыктагы тоо. Ислам динине чейин бул тоо Илал деп аталып келген экен. Жана бул жерде эски ажылык салты боюнча караңгылык жөрөлгөлөр өтүп турган. Ислам дини Арафатта туруу жөрөлгөсүн фарз деңгээлине жеткирип, аны эрежесин да көркөм тартиптеген. Айтмакчы, Курман айттан бир күн мурда келчү кыргыздардагы Арапа күнү мына ушул тоонун атынан калган. Арафат таанышуу дегенди билдирет. Уламыштарга караганда бейиштен куулган Адам ата менен Ова эне жердин ар башка тарабында түшүрүлгөнү. Алар бири-бирин 300 жыл издегени жана акырында ушул тоодон кайра табышканы айтылат.